биринчи жолу тарыхта ушундай концерт болуп атат. Биздин актер балдарыбыз азыркы тапта интервью бербейт. Өлкө жаңырып, айлана шаңга бөлөнүүдө, анткени бүгүн келечек ээлери болгон бөбөктөрүбүздүн майрамы буга утурлай Девлионс тобу алгачкы концертин тартуулоодо. Кызыктын баары алдыда, анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Жалпы бөбөктөрдү бүгүнкү майрам менен куттуктайбыз. Бүгүнкү күндү атайын биз балдарыбыз үчүн арнадык. Себеп дегенде Кыргызстандын кичинекей бөбөктөрү сапаттуу, жана ошондой эле жандуу, өзүнүн сүйгөн, баягы жакшы көргөн командасын көрүшү керек Кыргыздын балдары. Анан эртеңки келечекте акылдуу болуп, адептүү болуп өсүшү керек. Биздин биринчи максатыбыз ушул кыргызстандыктар дагы ушул нерсеге татыктуу дегенди билгизип атабыз. Анан өзүбүздүн өлкөбүздөн баштап атканыбыз дагы өтө чоң сыймык жаратат. Мындай мүмкүнчүлүк түзүп берген Бишкек шаарынын мэриясына, ошондой эле эне балага тирек кайрымдуулук фонду, бул биздин биринчи айымыбыз болгон Жапарова Айгүл Жапаровнанын колдоосу менен ушул биздин алдыга коёбуз деген, концерт коёбуз деп көптөн бери кыялданып жүргөнбүз, бирок кантип деген суроо бар эле. Бирок ошолордун баардыгына колдоо көрсөткөн ушул эне балага тирек Бишкек шаарынын мэриясы Абдыкадыров Эмилбек агайыбыз ушундай уюштуруп бизди сүйүктүү көрөрмандарыбыз менен жолуктуруп атат. Девлионс тобунун түзүлгөнүнө канча жыл болуп калды ушул? 2019 жылдын сентябрь айында түзүлгөнбүз, буюрса 3,5 жыл болуп калды. Түптөлгөндөн тарта ушундай дүйнөлүк аренага чыгат деген ойлоруңуз бар беле башында эле? Чындыгында баягы үмүтсүз адам болбойт да. Ар бир нерсени жаратууда азыр билесиңер соц тармактын эмеси заманы, ошондуктан сөзсүз түрдө үмүт бар болчу. Анан мүчөлөрүнөн интервью алалы дегенбиз, тилекке каршы болбойт дейт. Ошонун себебин да түшүндүрө кетсеңиз. Себеби мынакей өзүңүздөр көрүп атасыңар, бүгүн чоң программада концерт болуп атат. Анан балдарды аларды кылбоо максатында негизи эле ички эрежебизде биздин актер балдарыбыз азыркы тапта интервью бербейт. Себеп дегенде буюрса дүйнөнү кыдырып, багындырып келип алып, анан силерге интервью беребиз. Чоң рахмат колдоп келгениңиздерге. Анан жалпы эле мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жалпы кыргызстандык кичинекей бөбөктөрдү бүгүнкү майрам менен чын дилимден куттуктайбыз. Девлионстун атынан, жалпы уюштуруучулардын атынан акылдуу болгула, ата-энеңерди сыйлагыла, анан эң негизгиси билимдүү жаштардан болгула демекчимин. Эмирбек Атебеков дагы өзүнүн кызы менен эс алып жүрөт. Саламатсыздарбы, бардык бөбөктөрдү бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бүгүн биз сейилдеп жүрөбүз. Бир гана өзүм кызым эмес, дагы 3 балам менен, үй бүлөм менен азыр биякта концертке келдик. Майрамдык мана кандай жакшы өтөт? Абдан сонун, бүгүн өзгөчө күн. Тарыхта Кыргызстанда биринчи жолу болуп атат. Папа интервьюда жатат. Майрамым деп аябай эркелеп атат окшойсуң, Эркелеп атат. Майрамы менен куттуктайм. Аябай дүйнөлүк деңгээлде, масштабта чоң биринчи жолу тарыхта ушундай концерт болуп атат. Абдан сыймыктанабыз. Ушул биздин досторубузду колдоп келдик биз дагы. Саламатсызбы? Кайсыл жактан келип калдыңыз? Мен Бишкектен элемин, ушул жерде жашайм. Неберелериңизди алып келдиңизби майрамга? Бүгүнкү күнгө биз Аллага шүгүр айтабыз. Ушундай балдарыбыз, моторакай балдарыбыздын бактыга заманыбыз тынч болсун. Ушу балдарымды кубандырам деп келдим. Неберелерим. Келиңиз анда жалпы балдарга кабыл тилек болсун, Ушундай жаркыраган асманыбыз ачык болсун. Моторайган балдарыбыздын бактыга заманыбыз тынч болсун. Балдарыбыздын бактыга ата энелери бар болсун. Жанымда Айзирек аттуу сулуу кыз турат, жалпы бөбөктөрдү куттуктоо айтайын дейт. Сенин дагы майрамың менен Айзирек, кел анда куттуктоо. Мен балдарды майрам менен куттуктайм. Бактылуу болушун, алар ата-энесин жанында ар дайым чоң болуп жүрсүн. Бүгүнкү майрам ошо балдарга арналган экен. Балдар ар дайым күлүп жүрөсүн. Биз да ушул күн, ушул
мага бүгүн дагы эң сонун майрамда ийгилик сага. Рахмат. Нур чачым, асман ачым, тартылган кагаз бетине. Тарты бала, жазды жана, ал барактын четине. Талыкпай күн нур чачкан жайыктай, болсун асман багыма, болсун апам дайыма, толом мен. Балдарды коргоонун эл аралык майрамы эң сонун маанайда өтүп жатат. Мына өзүңүздөр көргөндөй шоу бизнес өкүлдөрү дагы келген. Жанымда ырчы мырза Нурмат Садыров. Келиңиз, куттуктоо болсун сизден. Албетте бардык бөбөктөйлөрдү бүгүнкү керемет сонун майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Эл жерибизде тынчтык, аманчылык, мына ушундай бөбөктөрүбүз аман болсун. Бардыгыңыздарды майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз, кубанычтабыз. Бүгүн Дебелианс командасы биздин кыргыздын сыймыктары дүйнөгө биздин желегибизди желбирете берсин. Чын жүрөктөн тилектешпиз. Алгачкы дүйнөлүк концерти башталды. Балалык кезиңизди эстеп кеттиңизби? Албетте, биздин балалык кезде мындай чоң шоу концерттер болчу эмес эле. Азыр мынакей заман талабына өнүгүп атабыз десек болот. Мынакей мамлекетибизде ушундай жаркыраган өзгөчө сахнада, өзгөчө кооздукта, өзгөчө концерттер болуп атат. Бул сонун, керемет. Эске түшөт албетте. Биз дагы балдардай болуп, ар бир эле ата-эне, ар бир эле биз чоңойгон инсандар чоңойсок деле биз баары жүрөгүбүздө бала байдан экенбиз. Балалык сезимдер ойгонуп, бөбөктайлардын жыргап жүргөнүн көрүп биз да жыргап атабыз. Майрамыңыздар менен майрамдык маана кандай? Жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы, нормально. Азгул Бишкекте жашайбыз. Бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз бардыгыңыздарды. Ушу балдардын күнү экен, ар дайым балдар аман эсен болушсун, ден соолукта болушсун. Бул балдар биздин келечегибиз экен. Баарыбыз биримдикте ушинтип жүрө берели. Сиздер менен эс алып жүргөнү турбайсыздарбы? Майрамдык маанай жагып атабы? Рахмат, үй менен келдик. Сиз эле ушундай эс аласыздарбы? Жылда эле, Акылай үй бүлөсү менен Борбордук аянтта майрамдап жүрүптүр. Анан учурда азыр Дебелионсту бүтүп жатыпсың, Ооба. Бул топ эмнеси менен жагат сага? Ошол боюнча айта кетсең. Бул топ мага мен мурун деле көргөм, кичинекей бөбөгүм менен мага аябай жагат. Анткени ол аябай развлекательный, мындай кызыктуу, ошосу менен жагат мага. Аябай яркий, красочный, ошондосу менен мага жагат. Бүгүнкү кеченин алтаруучусу Айзада Жамгырчиева. Саламатсыздарбы? Чындыгында эле өзгөчө концерт болуп атат. Анткени бүтүндөй кыргыз эли сыймыктансак болот. 40 миллиардтан ашуун көрүү топтогон. Бул Дебелианс долбоору Кыргызстандын сыймыгы десек болот. Азыркы заман бардык интернеттин заманы болуп калды. Ошон үчүн YouTube каналда канчалаган тилге, канчалаган мамлекетте өзүнүн чики деген Евровиденияда дагы аткарышкан. Бүгүн бүтүндөй кыргыз эли сыймыктанып, балдарды коргоо күнүндө жакшы бир концерт кылып атышкан учуру. Үй бүлөмө чыктым, келинчек менен балдарлар бизлер майрамдатып кол деп. Биз шаарда эле турабыз, шаарда эле чанан балдарды майрамдатып кол деп чыктык. Ошонун жакшы буюрса организация жакшы болуптур, эл көп, аябай көп. Анан кийин баарын тең балдардын баарын бүгүн майрам менен куттуктап коеюн дедим. Ошо кыргыз эли тынч болсун, ачык асман болсун, балдардын келечектери кең болсун, дүйнө жүзүндө бүт тынч болсун, балдар эч качан согуш дию деген укпасын, көрбөсүн, укпасындар. Балдар бактылуу болсун, келечектери кең болсун баары. Балдар жылмайса, алам жылмаят дегендей, мына бүгүн ар бир ата-эне балдарын колуна кармап алып, чоң энелер, неберелерин жетелеп алып, ушундай майрамдык кечеде эс алдырып жүрүшөт. Анда эмесе бул жактагы тургундардан дагы
Саламатсызбы же? Саламатчы. Манайыңыз кандай? Майрамыңар менен. Манайыңар жакшыбы? Жакшы. Атыңыз ким? Минура. Балдарыңызды эс алдырып жүрөсүзбү? Ооба. Жакшы отабы, жагып атабы сизге? Ооба, сон. Кандай эс алып атасыңар? Балмуздактан жеп, аябай жыргап атасыңарбы? Я. Концерт жагып атабы силерге? Жакшы. Жакшы. Келиңиз анда жалпы балдарга куттуктайбыз. Ошол майрамыңар менен балдар биз ушул кичинекей балдарды болсо дагы куттуктап, көңүлдөрүн алып, бир күн дайым эле өз көңүлдөрүн алышыбыз керек, бирок ушул күн өзгөчө көңүл бурат экенбиз. Ошо алып чыктык. Бүгүн биринчи жолу кызым танцевать этет жана Дебильонс немесинде ошону көргөнү. Ооба, баарыбыз биргеликте азыр дагы бир туугандарыбыз келе жатат. Баарыбыз ошону күтүп отурабыз. Мына телекөрүүчүлөр, элдин Манайдагы сонун азыр бир нече мүнөттөрдөн соң Дебильонс тобунун алгачкы концертин көрөбүз. Анда биз кеттик. Мына достор, фейерверктер дагы атылып, Дебильонс тобунун алгачкы концерти эң сонун Манайда жыйынтыкталды. Бүгүн Борбордук аянтта киши абдан көп. Эмне дейбиз? Бардык көбөктөргө, бардык балдарга бактылуу балалык каалайбыз.